Биз мурун таза суу ичүү үчүн аябай көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Биз таза суу ичүүгө дайыма чакалап, эшек атчан, очередте туруп суу алчубуз. Бирок ал суубуз тазабы, кандай экенин биз билбейбиз. Ошо азыр ден соолугубузга зыянын тийгизгенин да билбейбиз. Ошол күндөр болбой калган күнү машиналардан 800 сом, 500 сомдон куйдуруп алчубуз. Бирок ал суу деле биздин ден соолугубузга пайда бербеген. Кудайга шүгүр, азыр ар бир үйдөн таза суу чыгат. Анан суу эсептегичтерди койгондон бери ошол суу ресурстарын натыйжалуу пайдаланып калдык да. Бир үй бүлөдө 10 киши, анан кийин бир 20 малы болсо, ал деле 170 сом төлөчү. Дагы бир үй бүлөдө бир кемпир чал болсо, ал деле 170 сом төлөчү да. Азыр эми ким канча пайдаланса, ошончо төлөп калды. Натыйжалуу болуп калды бул жагы. Адилеттүү болуп калды. Ремонттордон башка биз жанагы билинговый системаны киргизип алдык. Билинговый система бул абдан жакшы экен. Бул абоненттер менен биздин ортобуздагы мамиле жакшырды да. Мурда баягы талаш тартыштар көп эле, азыр баардыгы компьютер менен так көрсөтүлүп турат. Абоненттердин өзүндө дагы маалымат болуп турат. ЖЭЗ уюму жана Европа биримдиги долбоорунун алкагында биз дагы көп тажрыйбаларды алдык, билимдерди алдык. Бизге таза суу чыгарып берген ЖЭЗ жана Европа биримдиги долбооруна рахматыбызды айтабыз. Бул эми негизи келечектин иши да. Келечекте баары бир мына элдин саны көбөйүп атат, айылдарыбыз көбөйүп атат, суу ресурстарыбыз болсо азайып атат да, күн ысып. Бул ошол акыры бара турган нерсе. Муну сөзсүз келечекте жасашыбыз керек.